Газ, су, свет, канализация бардык коммуникациялар центральный болгон. Таза 8,3 сотық жер аянтында жайгашкан 12ге 12 болуп түшкөн 4 бөлмөлүү үй. Артында 2 бөлмөлүү временкасы, ашканасы, банясы менен шашлык түрдө сатууга чыкты туугандар. Баасы $210 миң, сүйлөшүү жолдору бар. Бул кайсыл жерде десеңиздер, Бишкек шаары, Арча Бешик конушу. Ориентир ушул ылдый тараптан Иса Ахунбаев көчөсү менен ушул биз турган Чортекова көчөсү менен келесиздер. Өйдө тарабы Южный магистрал Жайыл Батыр көчөсү менен келсеңиздер дагы болот. Ылдый тараптан келгенде оң тарапка Кара Кужур көчөсүнө буруласыздар. Бурулуп туруп эле биринчи повороттон кайра оңго. Оңго бир аз түшсөңүздөр, бул жагы ошол Тогуз Түтүн көчөсү. Так дареги Тогуз Түтүн көчөсү 13-чү дарек болуп калат. Жүрүңүздөр, үйдү бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Ушу Тогуз Түтүн көчөсүнө киргенде эле оң тарапта биринчи дворго келесиздер. Ушул күнгөй бет жайгашкан, таза 8,3 сотық жер аянтында жайгашкан 12ге 12 болуп толук шарты менен болгон үй. Туугандар. Бардык коммуникациялар центральный. Газ, су, свет, канализация, анан бардык документтери так таза колдо. Көчө тарабы ушул дарбаза калиткасы орнотулуп, бул жер кире бериш жайы. Көрдүңүздөр, сплошной стояшка болгон бир 4-5 унаа кенен батат. Бул тарап болсо жашылдандыруу аянтчасы, роза гүлдөрүн отургузуп, бактарактарды отургузуп коюптур. Бактарактар дагы 2-3 жылда мөмөгө кирип калат бул тарабы. Мынакей, көрдүңүздөр, үйдүн сырты жылууланган, фундаменттери бийик. Анан тетиги жерге ошол газдын чөтчүгү дагы коюлган. Бул тарабында үйдүн артында дагы кошумча курулушу бар. 2 бөлмөлүү временкасы, банясы бар. Азыр бир катар сиздерге бул тарабын көрсөтөйлү. Мынакей. Бул жагында ушундай жашылдандыруу аянтчасы, бактарактар. Бүт ушул жактагы бактарактары мөмө берип жатат. Өрүктү көрдүңүздөрбү? Ушундай өрүк көрдүңүздөр беле? Өтө сонун сорт экен. Ушундай өрүктөрдөн бир 3-4 түп бар экен. Шабдалысы дагы бар, алмасы дагы бар, кокон килези дагы бар, бардыгы мөмө берет туугандар. Анан ушул жагына тетиги ортолоруна дагы клубника, малина, болгарскийлерди отургузуп коюптур. Те бурчта сыртка жатканасы дагы жайгашкан. Анан ошол четте дагы бош орундук турат. Ошол жака дагы тооккана, көмүркана, ошолорду салсаңыздар болот. Азыркы учурда кирпичи, жыгач материалдары турат, ошолор дагы сиздерге калтырылат. Ошо менен кошумча курулуштарын бүтүрүп алсаңыздар болот. Үйгө кирели, жүрүңүздөр. 12ге 12 болуп түшкөн үй, фундаменттери бийик, сырты жылууланып, декор менен кооздолгон туугандар. Анан бул жер кире бериш жайы. Киргенде эле туш тарапта жуунуучу бөлмөсү экен, ошол жактан баштап көрсөтүп баштайлы. Мынакей туугандар. Жуунуучу бөлмөсү, бул жакта душу, анан кийин ажатканасы, стиральный машинасы, раковина, күзгүсү турат. Анан бул тарабында болсо, мынакей. Топкасы жайгашкан. Топкасы каласаңыздар көмүр менен, каласаңыздар газ менен, бул жагына газ котел дагы коюлган. Анан каласаңыздар электр энергиясы менен жылытсаңыздар дагы болот. Бул тараптан ошол сыртка чыгасыздар. Сыртка чыгып, ушул жагынан көмүрдү жанагы жака көмүркананы салып койсоңуздар, көмүрдү ушул жактан алып кирип жака бересиздер. Азыр үйдүн ичин дагы бир катар көрсөтөлү, артындагы ошо временкаларын, кошумча курулуштарын дагы бир катар көрсөтөбүз. Бул жагы ушул коридору, киргенде эле. Коридору, бул жагында кийим сала турган шкафы, күзгүсү, анан коридордо дагы люстрасын орнотуп коюптур. Оң тараптан, биринчи эшиктен, мынакей туугандар, кухня бөлмөсү, угловой жайгашкан мебели, чайча турган столу, бул тарабында болсо холодильниги, морозильник, микроволновкасы, кухонный мебели бардыгы коюлган. Газ плитасы, вытяжкасы менен, анан бул тарапта болсо раковинасы дагы жайгашкан туугандар. Толук шарты бар. Киресиздер, жашай бересиздер. Анан бул тарабында болсо спальный бөлмөсү. Ушул кухняга кирме чыкма болгон, пластик терезеси коюлган, люстрасы бар экен туугандар. Бардык жылытуу батарейкалары коюлган. Бул тарабында болсо кенен болгон зал бөлмөсү. Мынакей. Терезеси күнгөй бет болуп коюлган. Жалпысынан үйдүн потолоктору бийик. Анан ушул чоң залына 2 люстрасын дагы орнотуп коюптур туугандар. Жалпы үйдүн полдору жыгачтан, жыгач пол коюлган. Бул тарабы болсо ошол детский бөлмөсү. Мынакей. Бул тарабына ушул жаш балдарга телевизорду коюп берип коюптур. Телефонду көп чукурлабай, телевизордон эле мультфильм көрүп отурсун деп. Өтө сонун. Жүрүңүздөр, эми кошумча курулуштарын дагы бир катар көрсөтөйлү. 8,3 сотық жер аянты экен. Аябай кенен. Ушундай кенен жерде жашайм десеңиздер, алсаңыздар болот экен. Үйүндө дагы бардык условиясы бар, бардык шарты бар экен. Бул тарабында дагы ошол роза гүлдөрдү отургузуп, темир решеткасы менен тосуп койгон. Мынакей катарынан бир 4 черешнясы турат туугандар.
мынакей жаңа кошумча курулуштарды ушул жака курасыздар да. Мына ташын деле төгүп коюптур, шифри деле турат. Тиякта бышкан кирпичи деле турат, жыгач материалы деле турат. Ушул жака саласыздар Кудай буйрса. Тооккана, көмүркана өзү негизи ошого түшүрүп коюптур материалдарды. Мынакей ушул бышкан кирпичтен тургузулган 2 бөлмөлүү временкасы, бул тарабында 3 очогу, банясы дагы жайгашкан. Ичин бир катар көрсөтөйлү. Ошол 2 бөлмөлүү временкага дагы ушундай бурон эшигин койгон, кире бериш жайы, бул тарабында дагы раковинасы жайгашкан. Ушул временкага дагы суу, газ тартылып кирген. Мына жакта газдын турба түтүкчөлөрү турат. Газ плитасын алып келип орнотсоңуздар эле болду. Чай иче турган столу дагы турат. Бул жагында болсо спальня ошон. Көрдүңүздөр, а? Сонун ремонттоо. Жашоо шарты бар. Кыскасын айтканда, бардык коммуникациясы бар жерде жашаган сонунда өзү. Бул тарабында болсо 3 очогу. Сыртына кафелдерин жасап, бул жактан качественный турбаны дагы коюптур, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өтө сонун. Мынакей. Бул тарабында болсо ошол банясы. Азыркы учурда банясы толук бүтө элек туугандар. Өзүңүздөр алсаңыздар, бүтүрүп алсаңыздар болот. Мынакей бул жагында ошол банянын печкасы деле коюлган, бардык турба түтүкчөлөрү тартылган, сливке канализацияга уланган экен. Көрдүңүздөр, мынакей үйүнүн арт тарабынан дагы көрүнүшү өтө сонун. Анан бардык ушул айлана чети кошуналар менен такталып, песка блок менен тосулган. Үйүнүн бул жан тарабында дагы 1,5-2 метрдей аралык калтырылыптыр туугандар. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Эсинин номери опцияда турат туугандар. Баасы $210.000 сүйлөшүү жолдору бар деди. Чаласыздар дагы жакшылап баалашып алсаңыздар болот. Таза 8,3 сотук жер аянтында жайгашкан. Анан үйүнүн размери 12x12 болуп, сырты жылууланып, декор менен кооздолгон. Көрдүңүздөр, а? Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, комментарийден жазып, анан ушундай кененирээк жерде толук шарты менен үй издеген дос тууган тааныштарга жөнөтүп коюңуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Ассаламу алейкум.